Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад коллежинин кыргыз тили жана адабият мугалими Ажыкулова Акытилек Маматовнага АТК-220 тайпасынын студенти Имаров Айтеңирден кайтарым байланыш. Кайтарым байланыштын темасы Алыкул Осмонов. Таланты таш жарган залкар акын Алыкул Осмонов бели катып, боору жерден көтөрө электе эле ата-энесинен эрте ажырап, жетимдиктин азабын да, турмуштун кыйынчылыктарын да башынан өткөргөн. Балдар үйүндө тарбияланып жүргөн кезинде эле адабий китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ыр да жазып көрөт. 14 жашында Фрунзедеги педагогикалык техникумга кирип, анын алдыдагы адабий ийримдерге катышып, орустун белгилүү жазуучуларынын чыгармалары менен таанышат. 1930 Сабаттуу Бол газетасынын сентябрь айындагы санында биринчи жолу Кызыл жуп деген ыры басылып, адабий тушоосу кесилет. Ушундан баштап анын ырлары газета, журналдарда үзүлбөй жарыяланат. 1933 техникумду бүткөндөн кийин биротоло чыгармачылыктын артынан түшүп, дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн үзбөй окуп, билимин, тажрыйбасын тереңдетет. 1935-1950 жылдардын аралыгында ал ондон ашуун ыр китептин ээси болду. Таңдагы ырлар, Жылдыздуу жаштык, Чолпонустан, Махабат, Жаңы ырлар, Менин жерим, Ырдын жери жыйнактары жарык көрөт. Мойдон аттуу ырлар жыйнагы 1950 Москвада орус тилинде басылды. Бул китеп жалпы сайыздык окурмандар тарабынан жылуу кабыл алынып, акындын атагын алыска таратат. Алыкул Осмонов эң мыкты котормочу болгон. Ал Пушкиндин, Шекспир, Низали, Шотариставали сыяктуу дүйнөлүк адабияттын алыптарын көркөм дүйнөсү менен кыргыз окурмандарын биринчилерден болуп тааныштырат. Айрыкча Улаакы Шотариставалинин Жолборс терисин жамынган баатыр поэмасын Алыкул таржималдаган котормосу маңызга айланып, бат эле ата журтубуздун булуң бошуна жетет. Кош жанеркем, кош дейсиң деп таарынба, мени күтпө, мени эстебе сагынба. Жаш кездердей ынак сүйүү жок экен, 30 жаштын улам аркы жагында. Кош сүйгөнүм, коштошоордо жалынба. Сен жакшы элең, мен сүйө элек чагыңда. Ак сүйүүңдөн көңүл калы көп экен, 30 жаштын улам аркы жагында. Сен бир кептер, боз шумкарың түнөткөн, унутулган учар замат түнөктөн. Сүйүү деген сүйүү эмес эринден, сүйүү деген от чачушу жүрөктөн. Сен бир бакча, мейваларың келишкен, мен жүргүнчү, ооз тийген жемиштен. Сүйүү деген сүйүү эмес бетиңден, сүйүү деген сүзүп өтүү деңизден. Сен бир жүзүм, бышып турган мына буу, арманда эмес, бирок сенден кур калуу. Сүйүү деген ырдоо эмес, бал ууртап, сүйүү деген сүйүү уусуна уулануу. Таттуусуңар, ачуусуңар сулуулар, алдайсыңар бизди оп-оңой кургурлар. Канча болсо сенин жибек көйнөгүң, дал ошончо жүрөгүңдө сүйүү бар. Бирок менин махаббатым бир гана, бирок ал жок, эгер болсо ал гана. Мага ишенбе, элес кылып бардыгың, күлүп жүрүп өзүңө окшоп алдана. Калемдеш жана замандаштарына караганда Алыкул Осмоновдун таланты да, тагдыры да бөлөкчө. Кудайга 1000 мертебе калп айтса да, ырына бир жолу да калп айтпаган. Бул акын өзүнүн керемет поэзиясы менен адамдардын жүрөгүнө жашоонун не бир ажайып сулуулугун, кымбаттуулугун жеткире алган. Алыкул Осмонов өзүнүн өмүрүн ырсыз элестете алган эмес. Ошондуктан өмүрүнүн акырына чейин поэзияны ыйык туткан. Кудурети күчтүү табияттан сураганы бир нерсе эле, ал ыр.